Эмне үчүн мен сага акча беришим керек? Twitter, Facebook, Instagram. Bir тарапта компьютерди түшүнгөн күчтүү бир инженер Стив Возняк, бир тарапта ошону сатканды, презентация кылганды билген Стив Джобс. Ошол инвесторго барганыңарда силерге бир 5 мүнөт убакыт берет. Эмне үчүн мен сени жумушка алышым керек? Байкап көрсөңөр, бизнести алдыга карай түрткөн эки түр адам болот, өтө жалпылап айтканда. Биринчиси өзүн жумушун майын чыгарып жасаган кесипкөй бир адам. Экинчиси ошондой сапаттуу бир нерсени элге сата билген адам. Ушул экөө бириксе, ошол бизнес өтө катуу алдыга келет экен. Бул IT-де дагы ушундай, башка тармактарда дагы ушундай. Биздин мамлекеттен мисал бере турган болсом, менин байкашымча Куликовский азыр ушуну кылып атат. Куликовскийдин торттору өтө сонун. Бирок ошол эле учурда мындай карагыла өзүнүн логосу, сырткы оформлениясы, фиолетовый түсү, ошол киргендеги кафе, магазиндердин оформлениясы, торттордун оформлениясы. Ушуну башкача кылып жасап атышат да. Башка компаниялар деле торт чыгарып атышат, бирок мүмкүн даамы ошондой эледир. Бирок мындай сырткы көрүнүшүнөн карап туруп эле бул Куликовский деп адамдар Куликовский менен кетип калды. Ошол жерде эки нерсе бар. Биринчиден жакшы сапаттуу торт бар, экинчиден ошонун маркетинги өтө жакшы жасалып атат. IT-де деле ошондой болот. Силер азыр программирование үйрөнүп атасыңар, ошону жакшы үйрөнгүлө, жакшылап үйрөнгүлө. Эртең бир приложение жасаганды, бир оюн жасаганды үйрөнгүлө. Бирок ошол оюнду жасап бүткөндөн кийин көп болот, эмне кылам деп отуруп калат. Аны элге чыгарып, же инвесторго алып барып сатканды билбейт. Ал жөнүндө эч окуган эмес, билими жок. Ошон үчүн же бири ошону түшүнгөн бирөө менен бирге иштешиңер керек, же өзүңөр үйрөнүшүңөр керек. Стив Джобс 21 жашында өзүнүн Стив Возняк деген досу экөөбү биригип могул столдун үстүндөгү компьютер турбайбы, ушунун биринчи версиясын жасашкан. Стив Возняк жасаган аны, ал Стив Джобс аны менен жолукканда караса, Стив Возняк ошол компьютерди жасап жүргөн экен. Ошол учурларда компьютер доору башталып аткан эле, анан экөө отуруп, Стив Джобстун гаражында отуруп, экөө ошону жасап, алып барып биринчи компьютерди 600 бир канча долларга саткан. Анан экөө Apple деген компанияны түзгөн. Бир тарапта компьютерди түшүнгөн күчтүү бир инженер Стив Возняк, бир тарапта ошону сатканды, презентация кылганды билген Стив Джобс. Анан азырга чейин ошол компания өсүп, өнүгүп, азыр мына дүйнөнүн эң бай компаниясы. Булардын чыгарган товарларын чоңдор, жаш балдар оюнчукту алгандай кылып алат. Жаш балдар оюнчукту мындай башкача бир сезим менен алат го. Чоңдор деле iPhone'ду ошентип алышат да. Болбосо башка телефондор деле звонок кылат, WhatsApp иштейт, интернетке кирет, бирок адамдар эмнегедир iPhone'ду алгысы келет. Эмне үчүн? Себеби булар ошол маркетинг жагына өтө катуу иштеп атышат. Ошол адамдардын мээсине ошол нерсени сиңирип, бул оюнчук, сен үчүн керектүү бир оюнчук, сен жашооңду мындай кызыктуураак кылат деп ошого ишендирип, ошондой кылып сунуштайт да. Стив Джобстун биринчи iPhone чыккандагы презентациясын өзүңөр YouTube'дан карап көргүлө. Аны угуп туруп адамдар ошону алгысы келет да. Ошондой деңгээлде маркетинг кылуу бул өзүнчө бир усталык, өзүнчө бир билим. Мисалы Twitter, Facebook, Instagram жана башка ошол азыр силер билген чоң ошол соц тармактар, чоң интернет компаниялардын көпчүлүгү 20 жаштын тегерегинде балдар тарабынан жасалган. Алар эми көбүнчө күчтүү программисттер болгон. Бирок алар дагы кийин ошол товар жасалгандан кийин ошону алып барып инвесторлорго көрсөтүшкөн. Бардыгы ошол Америкада бизнес ушундай иштейт. Жасайсың, инвестордун акчасы менен анан ал компанияны чоңойтосуң. Ошол инвесторго барганыңарда силерге бир 5 мүнөт убакыт берет. Силерди антип 1 саат укпайт. Эмне үчүн мен сага акча беришим керек деген суроону беришет. Силер ошол кыска убакытта ага ишендире билишиңер керек. Бул мындай проблеманы чечет. Бул эгер сен азыр буга 50 000 доллар салсаң, жарым жылдан кийин же бир канча жылдан кийин 500 000 доллар, мүмкүн бир канча миллион доллар табасың деп ошол адамга ишендире билишиңер керек. Же жөн эле бир жерге жумушка барасыңар, эртең силерди собеседованияга чакырганда дагы ошол эле суроону сурайт. Эмне үчүн мен сени жумушка алышым керек? Силер ошол кишиге мени жумушка алсаң, мен сенин компанияңды чоңойтом, пайда көрөсүң деп ишендире билишиңер керек.
болот.